же болбосо ошол мектептер форма 2 каттап аткан учурларда ар бириңер Ош шаарында оппозициячыл маанайдагы 4 партия өкүлдөрү мыйзамсыздыкка каршы маалымат жыйын өткөрдү. Бүтүн Кыргызстан мекенчил, атамекен жана реформа партиялары бийликчил партия жарандардын добушун сатып алуу менен форма 2ге мыйзамсыз каттаганын айтып чыкты. Жыйында жарандардын добушун сатуудан алыс болууга, мыйзамсыз аракеттер менен каршы бирге күрөшүүнү белгиледи. Аталган оппозициячыл маанайдагы партиялар таза шайлоо өтүш үчүн бириккени дагы айтылды. Ага улай Конституциянын гаранты катары президентке кайрылуу жасады. Бул мыйзамсыз көрүнүштөр коштолгон шайлоо өтсө, аталган партиялар жыйынтыкты тааныбай турарын эскертти. Анда эмес ошол биргелешкен билдирүүнүн текстин мен сиздерге окуп берейин. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Шайлоо өнөктүгү үгүт учурунда бийликчил коррупциялык партиянын өкүлдөрү тарабынан республика боюнча төмөндөгүдөй мыйзам бузуулар орун алды. Биринчи, бийликчил коррупциялык партия өкүлдөрү турмуш шарты оор, карапайым элге ачык эле акча таратышып, миңдеген атуулдардын паспорттарын жыйнап кетишти. Экинчи, номер 2 форма менен миңдеген атуулдарды бир райондон экинчи районго, чоң шаарларга алып келип, республика боюнча 500 000 адамды кошумча тизме менен бир жерден экинчи жерге алып келип катташты. Ош шаарында 76 шайлоо участогунун ар бирине башка райондордон адамдарды кошумча тизме менен киргизишип, мындан сырткары 10 жерден кошумча шайлоо участогун ачып, 10 миңдеген адамды каттоого үлгүрүштү. Мындан сырткары коронавируска байланыштуу аралыктан окуп жаткан студенттерди номер 2 формасы менен шаардан каттоодон өткөрүшүп, жаш досторду ар кандай сөздөрдү айтып коркутушуп, окуудан айдатабыз, дипломуңарды бербей коебуз деген сыяктуу сөздөрдү айтып, бийликчил партияларды колдоого мажбурлашууда. Үчүнчү, Ош шаарында айрым домкомдор оппозициячыл партия өкүлдөрүнүн үгүтүштөрүнө ачык эле тоскоолдук кылып жатышат. Мындан сырткары бийликте иштеген, жетекчи болуп иштегендер, колунда иштеген мамлекеттик кызматкерлерге дагы кайсыл бир партияга добуш бересиңер, ар бириңер 10дон, 15ден, 20дан адамдап келип кошумча тизмеге каттоодон өткөрөсүңөр деп мажбурлаган ушулар кездешүүдө. Алардын бардыгын биз буга чейин тиешелүү бийлик органдарына кайрылдык, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, 4 октябрь күнү Ош шаарында бийликчил коррупционер партиялардын өкүлдөрү тарабынан массалык мыйзам бузуулардын экинчи этабы орун алары күтүлүүдө. Бул күнү бийликчил партиялар райондордон миңдеген адамдарды автобустар менен ташып келип, аларды добуш берүүгө мажбурлоо жана көз көрүүнү акча таратуунун экинчи этабы орун алары талашсыз. Буга байланыштуу биз Оштогу оппозициялык маанайдагы партиянын өкүлдөрү Конституциянын гаранты болгон Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, жогорудагыдай массалык мыйзам бузууларды алдын алып, шайлоочулардын конституциялык укугун коргоп берүүнү суранабыз. Ошондой эле биз Кыргызстандагы бардык массалык маалымат каражаттарын, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн, эл аралык байкоочуларды Ош шаарына чакырып, 4 октябрдагы мыйзам бузууларга күбө болуп, видео камераларга тарттырып, коомчулукка жарыялоого жардам берүүнү суранабыз. Биз оппозициячыл маанайдагы, оппозициячыл көз караштагы партиялар ар бир шайлоо участоктарына камералар менен байкоочуларды коюп, мыйзам бузууларды толук каттоого алууга биргелешип аракет кылабыз жана кошумча шайлоо участокторундагы олуттуу мыйзам бузуулар орун алса, дароо аларды документтештирип, ал шайлоо участокторундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, тааныбай коюуга мыйзамдуу укугубуз бар экенин эскертебиз. Биз мына ушундай аракеттерди жасоону туура көрдүк. Анткени биринчи кезекте биз ойлойбуз, президент, мамлекет башчы Конституциянын гаранты катары шайлоочулардын укугун коргоп берүүгө милдеттүү деп ойлойбуз. Ошон үчүн мына ушундай билдирүүнү кабыл алууну чечтик. Бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер Рахман Разыков.
Бул шайлоо болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен өтүп атат. Уюштуруу иштеринде кандай аракеттер болуп атканын БШК көрсө көрмөксөн, укса укмаксан болуп атат. Туугандар, Араван районунда Биримдик партиясынын штабынын башчысы жалаң мугалимдерди чогултуп алып өткөн жыйынын аудио записи интернетке таркап кетти. Эмне деп атат? Ар бириң контролдо турасың, ар бириң башка жака баса турган болсоң, эртең шайлоо бүткөндөн кийин кызматыңан ажырап каласың деп ачык эле коркутуп атат. БШК укпайт буну. Кара Суу районунун башчысы ар бир мугалимге фамилиялардан айтып, Баланча-Баланчаева, Түкүнчө-Түкүнчөева, сен башка жакта жүрөт экенсиң, эртеңки айлыгың жазылбайт, иштен кетесиң деп атат. Муну кандай укпай атышат? Мен билбейм. Бул шайлоонун жыйынтыгы булар каалагандай эле болбойт. Анын далили катары Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетебиз деп сотко кайрылганда БШК эмне болду? Биз бири-бирибизге оппонент болуп аткан, каршылаш болуп аткан, атаандаш болуп аткан партиялар бир заматта биригип, Чоң Азат, СБК, кайсы бир партиялар бул деген эмнени көрсөтүп атат? Эгерде эртең шайлоо ошондой мыйзам бузуулар менен азыркы айтылгандай акча таратуулар менен өткөн фактылар боло турган болсо, анда мунун жыйынтыгы жакшы болбойт. Ошон үчүн азыр да кеч эмес. Азыр кеч эмес. Кимдер мыйзам бузуп аткан болсо, ошолорду азыр токтотуш керек. Азыр токтотуш керек. Баягында Өмүрбек Бабановдун бир сүйлөгөн сөзү үчүн мамлекеттин бүтүндүгүнө доо келтирди деп иш козгогон. Азыр болсо Биримдик партиясы анын лидери эгемендүүлүктөн кайтайлык, кайра Россияга кошулуп кетели деген чакырыкты жасаса дагы эч ким буга мындай реакция кылбай атат. Бирок жаштар, шайлоочулар Ошто, Бишкекте, көп шаарларда буга протест катары жыйындарды өткөзүштү. Эгер ушундай жол менен бара турган болсок, эртең шайлоонун жыйынтыгында жакшы бүтпөйт. Ошон үчүн ойлону дагы азыр кеч болуп калды электе, азыр чечимдерди чыгарып, кайсы партиялар мыйзам бузуп аткан болсо, ал кимдики болбосун, ал Биримдикпи, мекеним Кыргызстанбы, Кыргызстанбы, ким акча таратып аткан болсо, ошолорду азыр четтетиш керек дагы, буга точка коюш керек. Болбосо шайлоонун жыйынтыгында мына сиздер көрүп тургандай бардык партиялар, элдик партиялар деген, оппозициядагы партиялар деген биригип муну биз талап кылабыз. Дагы бир кошумчалай турган нерсе болуп атат, урматтуу мекендештер. Биз бардык Кыргызстандагы карапайым атууларга кайрылабыз. Сиздер буга чейин паспортуңуздарды бердиңиздер, бирок добушуңуздарды бере элексиздер. Сиздер буга чейин номер 2 формасын толтурдуңуздар, бирок сиздер добушуңуздарды бере элексиздер. Коррупционер, бийликчил партиянын өкүлдөрү сиздердин башыңыздарды айландырып, силер добуш берип койдуңар, бүттү деп силерди алдап атат. Андай алдамчылыкка ишенбеңиздер. Эгерде автобустар менен ташып келе турган болсо, сиздер коркпостон туруп, шайлоо участогуна келип, кабинага кирип, өзүңүздөр каалаган, жүрөгүңүздөр менен каалаган Кыргызстанда конкреттүү, олуттуу реформаларды жасап, жаңы доорду алып келе турган оппозициялык маанайдагы партияларга добуш бериңиздер. Биз ошондой эскертип коймокчубуз. Ушунча мыйзам бузуу. Мен өз көзүм менен көрдүм. Бир аял 15 паспортту көтөрүп алып, форма 2 толтурган алып кетип бартам деп Аравандан келатыптыр. Анан бул өздөрү барбайбы десем, жок, ушу паспортту эле алып келип берсең, биз каттап коебуз деп атат дейт. А эмнеге 15 эле десем, калган паспорттарды алып кетип калыштыр дейт. Мен тапканым 15 эле болду дейт. Ушуну кантип БШК көрбөй атат. Анан биз кандай жолдорго барышыбыз керек? Ушунда мыйзам бузуу болуп атса, ошонун баардыгын көрүп билип туруп. Факт дейт, факттарды достаточно алып барып атабыз. Кээ бир айылдарда мына Каракулча районунда мен ошол жакта көп айланып жүрдүм. Байкоочу койгонго болбой атат. Себеби байкоочу болгондон коркуп атышат. Элден чыгып кетесиң, сен элден чыгасыңбы? Биз ачык шайлоо кылабыз керек болсо деген айылдар бар. Туугандар, биз кайерге барып калдык биз? Биз ушунчалык эле коркута турган, корккон мамлекетке айланып калдыкпы? Кантип ачык шайлоо болушу мүмкүн? Биз өткөндө ачык шайлоо кылганбыз. Элден чыгып кетебиз аке, коюң, мен байкоочу болуп бере албайм деп атат.
Мынандай фактылар бар. Ушинтип да шайлоо өтөбү. Анда жөн эле шайлоонун жыйынтыгын жазып койбойбуз. Мына партия мынанча процент алды, мына мынча алды депчи. Эмне кереги бар мынанча иш-чара өткөзүп, шайлоо өткөзүп атабыз деп. Элди алдап, өзүбүздү алдап келинге жазып коелу жөн эле жыйынтыкты. Ошон үчүн буга бир башкачараак мамиле кылсын. Мен да коллегаларымдын сөзүнө кошулуп кетем. Наватова Айгүл Атамекен саясий партиясынан талапкер. Факт эмне үчүн жарандык коом айтып атты, журналисттер иликтөөлөр жүргүзүп атты, саясий партиянын өкүлдөрү чыгып айтып атты. Бирок эч кандай бир жыйынтык чыкпай атат. ЦИКка кайрылып атабыз, факты деп атат, фактылар берилип атат. Бирок бир жолу да мындай көзгө көрүнөрлүү бир жыйынтык чыккан жок. Бул эмненин белгиси? Бул биздин өлкөбүздө ошол коррупцияга аралашкан, бар жокту сатып алып үйрөнүп калган партиялар кайра бийликке келиши мүмкүнчүлүгү пайда болду. Эгерде биз азыр кайдыгер болуп, ушуну ушул бойдон калтыра турган болсок, эртеңки күнүбүз кандай болушун биз жакшы билебиз. Мен ошондуктан чакырып кетет элем. Ошо ар бир участокто турган бир эле байкоочулар эмес, эл аралык уюмдар, анан жалпы элге кайрылып кетет элем. Жалпы элдин өкүлчүлүгү болуш керек жогорку кеңеште. Элдин кызыкчылыгын коргой турган мыйзамдарды чыгарыш керек. Анан ал мыйзамдарды иштетиш керек. Аны ким иштетет? Ошо олигархтар иштетеби? Бар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштей турган талап депутаттар. Алар эч качан элди ойлобойт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды өзүбүз коргоп калышыбыз керек. Азыр коргоп калышыбыз керек. Мына азыр коллегам айтып кетти, биз добушубузду бере элекпиз. Форма 2 менен 20%дан көп киши уже шайлап койду деп отурабыз биз. Эгер добушубузду биз бербесек, эгер ошо акчасын алсак да кайтарып берип, жок, мен жүрөгүм менен добуш берем, мен балдарымдын келечеги, мына жаштар өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз чечебиз десеңер, азыр коллегаларым айткандай, ошо оппозициялык маанайдагы партияларга добушуңарды бересиңер. Кыргызстанды башка өзгөртө турган жолу жок азыр. Бир гана жол, революцияларды деле көрүп бүттүк. Революциялар деле болду, көрдүк. Ошондуктан бир гана жол ушул өзүбүздүн добушубузду сатпай, ошо жакшы талапкерлерге, ошо элдин кызыкчылыгын коргоп бере турган талапкерлерге добуш берүү. Анан ошо шайлоо күнү участоктарда бардыгыбыз бирдей болуп, ошол мыйзамдуулукту коргоп берсек, жанагындай биз текшерип алабыз, сүрөткө тартып чыгасың деген сөздөр болуп атат. Сен уже бармагың алдык, сен уже шайлап койдуң деген алдоолор, коркутуулар болуп атат. Эч нерседен коркпогула. Мен ошо шайлоочуларга кайрылып кетет элем. Биз эч нерседен коркпошубуз керек. Эгер корксок, дагы ушундай кул, манкурт болуп өмүрүбүз өтүп кетет. Азыр биз тарыхый мезгилде жашап атабыз да. Азыр биздин өлкөбүз же ушундай кыйынчылыктан чыгып кетет түптөлүп. Мен терең ишенем. Көбүнчө биздин жаштар колдоп берет. Себеби келечек жаштардыкы. Мен Кыргызстанды гүлдөп өскөн, өнүккөн мамлекет катары көрүп турам да. Бүт башкарууда биздин жаштар билимдүү, илимдүү, кесипкөй, чынчыл, адилеттүү жаштар келип ушу колубуздан башкарууну алат. Биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп, эң өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кошулат. Бул биздин колубузда. Ошол мүмкүнчүлүктү кетирбейли. Участок болсо азыр 86 участок болду. Бул Кыргыз мисалы үчүн Бишкекте бир участок пайда болду. То есть эбегейсиз көп форма 2 менен катталгандар ош шаарында байкалып атат да. Эми азыр 500 миллион болду. Бул деген ошо бийликте отурган партиялар божомолу менен 50 мандатты жөн эле чөнтөгүнө салып алышты да. Жөн эле. То есть бул биз айткандай жанагы форма 2 менен алып келгенде сатып алып келген адамдар, акчага бусиктер менен ташып алып келген адамдар, аларды дагы каттап атканда ошол участковый комиссиялардын өзүлөрүнүн мүчөлөрү дагы көп катачылыктарды кетирип мыйзам бузуулар менен каттап атышты.
Биз реформа партиясы башка партиялар менен президентке, анан кийин БШКнын төрайымына ачык кат жазганбыз. Ошол комиссия түзүп изилдөөлөр жүргүзүп бергиле деп. Изилдөөлөр жүрүп атат, бирок аягына чыккан жок. Азыр изилдөөлөрдүн анча мынча чети чыгып атышат, бирок изилдөөлөрдү бизге эртерээк чыгарып, ошо форма 2 менен мыйзамсыз катталган шайлоочуларды өз участогуна кайтарса. То есть аларды четтетпей өз участогунан өтүш керек да ар ким. Мисалга бүгүн эле эртең менен интернетте пайда болду, бир айым 21 жолу алмаштырыптыр өзүнүн жеринчи. 20 шайлоо. Бул эле шайлоодо эмес, эми бир адресин ошо 2010 жылдан бери 21 жолу алмаштырыптыр да. Өткөнкү 2005 жылы дагы ушундай көйгөй болгон. Бирок тилекке каршы Борбор шайлоо комиссиясы, борбордук шайлоо комиссиясы көңүл бурбай койгон. Демек менин оюм ошол азиеканы атайын калтырып коюшкан да. Шайлоо комиссиянын өзүнө азыр реформа керек болуп турат. Шайлоо комиссиянын өзүнүн ичиндеги положенияларга, мыйзамдарга реформа керек болуп турат. Мисалга айтсак, азыр эле жанагындай биздин өзүбүздүн байкоочуларга басым болуп жатат, өзүбүздүн байкоочуларга же болбосо ошол өзүбүздүн биздин агитаторлорго, мисалга ошо укук коргоо органдарында иштегендер бут тосуп, бир үгүт мероприятияларды өткөзгөнгө бөгөт коюп атышат. Биз мыйзамдуу укуктарыбызды талап кылабыз. Биз жөн эле унчукпай калып калбайбыз. Биз эмнеге чогулуп атабыз, эмнеге айтып атабыз мунун бардыгын? Эскертүү берип атабыз. Анан ушул боюнча калып калат деп ойлосом да чоң жаңылышат. Биз ушул жерден жанагы бийликчил коррупциялык партиянын карапайым элге акча таратып жаткан өкүлдөрүнө кайрылабыз. Эскертебиз. Ошол шайлоо күнү 4 октябрда айрыкча, өзгөчө, кошумча шайлоо участоктарында 10, мындан сырткары ХВКдагы шайлоо участоктарында биз билебиз кайсы жерде абдан көп жанагындай форма 2 менен катуу өткөн участоктарды. Ошол жерлерге биз оппозициялык маанайдагы партиянын өкүлдөрү биргелешип камералар менен байкоочуларды коюп атабыз. Биз ошол жердеги массалык мыйзам бузуулардын баардыгын каттайбыз. Баардыгын документтештиребиз. Эгерде олуттуу мыйзам бузуулар орун ала турган болсо, биз ошол шайлоо участокторун толугу менен жыйынтыгын жокко чыгарып, тааныбай коюуга биздин мыйзамдуу укугубуз бар. Биз ошону эскертебиз. Биримдик мекеним Кыргызстан негизинен ушу 3 партияда мен билгенден. Анан башкаларын да айтаттыр. Жана сиз Каракузада ачык шайлоо кылабыз деп атасыздар, үмүт бар. Мисалы ошол айрым жерлердеги ачык шайлоо кылабыз деген элдин аракети. Ой, биз деген укуктук поледа өзүбүздүн укуктарды талап кылып коргойбуз. Кээ бир жерлерде ошентип мыйзам бузуу болсо, биз унчукпай отуруп калбайбыз. Мындан мурдагы шайлоолордо канча укук бузуулар болсо деле унчукпай эле калып калганбыз. Бул жолу ондой болбойт. Биздин обязательно башкача жолду айтышыбыз керек. Биз өзүбүздүн укуктарды талап кылабыз. Аны кечээ мен жана айтпадымбы? Кечээ сот болуп атканда Бишкекте партиялар өздөрү келип эч ким чакырган жок. Чоң Казакты, реформаны, башка бирөөлөр, БСДКны өздөрү келип чогулуп, кошулуп туруп, бүтүн Кыргызстанды мыйзамсыз салып атасыңар, койгойлу деп турушту. Эми элестет, шайлоонун жыйынтыгында ушундай укук бузуулар өтө турган болсо, унчукпай калат деп ойлоп атасыңар. Унчукпай калбайт. Биз талап кылабыз. Ошон үчүн айтып атам. Азыртан эсиң бар детейиңди жап дегендей мамиле кылып коет. Эми мына сиздер ушул